Рахмат, ооба, бардыгыбызга белгилүү болгондой эле ошол 12 жылдык билим берүү системасынын өтүү маселеси өтө чоң талкууланып атпайбы азыр ошо соц тармактарда өзү элечи. Анан ошол себептен мен бүгүнкү жыйындан төрагага сунуш кылдым, парламенттик слушание өткөрөлүк деп. Себеп дегенде министр азыр айтып атат, реформа кылабыз деп атат, бирок деген ошо реформа менен биз кандай бир тааныштырып, бизге кандай пландары бар экенин айткан жери жок. Ошондон улам бизде дагы мындай толук түшүнүк жок да, кандай анын оң же терс тие турган жерлери кандай болот депчи. Анан ошол себептен мен сунуш бердим. Анан ойлойм, ошо парламенттик слушание болгондо жеке мукалимдердин дагы оюн угабыз, ата энелердин да оюн угабыз деп. Анан өйдө сиз айткандай, ооба, менин атыма ошо ата энелер кайрылып атат. Себеп дегенде бүгүнкү статистика боюнча быйылкы 7 жаштагы 1-класска бара турган балдардын саны 153 000 экен да. Анан 6 жаштагы балдар да кошулса, бул дагы саны көбөйөт да. Ошол себептен мектептин имараттары, класстар жетишеби деген суроо пайда болот экен да. Анан деги эле менин өзү жеке оюм, мындай чоң реформаны киргизердин алдында кандай бир анализ жүргүзүш керек да. Анализ бул ошо мектептердин имараттары кандай, ошо парталар жетиштүү болобу, класстар жетиштүү болобу деп. Ошого эле кадровый вопрос да, ошо мугалимдердин саны, сапаты жетеби деген. Анан ошондой эле ошо китептерибиз да, азыркы күндө деле билебиз, баарыбыз эле ошо китептерибиз да көп жери жетишпейт. Анан эң негизгиси бул ошо финансы жагынан да, бюджет. Ошолорду анализдеп, анан ошондой бир кандай десем реформа кылсак, бул туура иш болобу деген ой менен ошо сунушту бүгүн төрагага сунуштадым. Мына апрелден баштап ушу мугалимдердин дагы айлыктары көтөрүлөт деген, мугалимдер болсо ушу апрелдин бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп аткан учур. Бул боюнча дагы ата энелер, мугалимдердин өздөрүнөн бир кайрылуу келип түшкөн жокпу? Чындап айтканда, ооба, 1-2 кайрылуу түшкөн мугалимдерден. Себеп дегенде азыр мынакей өкмөт тарабынан айлыктары көтөрүлүп атпайбы? Бирок ошол эле жерде бир четинен мурда деген бир мугалим 2 класска башка 2 классты алып бара алса, бул азыр ошолор чектелген да. Бир мугалим бир эле класс алып барат. Анан ошол убакта да сааттарынын убактысы кыскартылган да. Анан мугалимдердин кайрылышы боюнча айтып атышат да, бир жагынан зарплатасы көбөйтүп, кайра бир жагысын кыскартып коюп атат, айырмасы жок болуп атат депчи. Анан менин жеке оюм, бул дагы азыр апрелде көтөрүлбөдү айлык. Азыр апрель бүтөр менен майда мынакей мугалимдер зарплатаны алганда, ошондо көбүнчө орусча айтканда возмущениялар может ошо май айында чыгабы деген ойдомун да. Марлен Абдрахманович, бүгүн ар кандай маселелер саатында пенсиялык реформага нааразылык пикириңизди билдирдиңиз. Бул аскер кызматкерлери жөнүндө кеп болуп атат. Мында реформада ошо мурунку чакырылышта да депутаттар көтөргөн эле аскер кызматкерлерине жабынып алып, аягы эле соттор, прокурорлор, байланыш кызматынын кызматкерлери кирип алган депчи. Сиз кайсыл кимдерди айтып атасыз? Биз эми аскер дегенибиз бул ушул түздөн түз коргоо министрлиги жана ички иштер министрлигин айтып атабыз. Анткени булар реалдуу түрдө өлкөбүздү мына коргоп атат, көрүп атасыз, өткөн окуялар ар дайым чыгып атат. Ал эмес дүйнөдө болуп аткан нерсени эске алып, биз ушул органда иштегендерди түздөн түз ушул жана айткан коргоо министри менен ички иштер министрлигин тим коюш керек да, буларга тийбеш керек. Керек болсо буларды биз колдошубуз керек. Жанагындай пенсияны алып коюу бул туура эмес деп эсептейм. Керек болсо буларды мисалы ошончолук эле реформа кылабыз десек, анда башка тармактарды реформа кыла берсин, а бул экөөнү тийбеш керек деген сунушуну киргиздик да. Биз фракция менен бул карама каршы чыгабыз. Бул туура эмес деп эсептейбиз. Анткени булар биздин бир жагынан күнүмдүк ушул биздин коопсуздукту карап атса, экинчиси биздин чек араларыбызды карап, биздин негизи мамлекетибизди коргоп аткан биздин жарандарыбыз. Бирок ошолорго мыйзам менен теңелип алган берки прокуратура же сотторду эмне кыласыздар? Себеби аларга субсидиядан мамлекеттик бюджеттен 29 миллиард сом каралат экен да жылыначы. Алар айлыгынан бир тыйын төлөбөйт экен, ошол эле чек арачыларга теңелип алыпчы. Алар боюнча сөзсүз түрдө биз киргизсе биз аны талкуулайбыз. Ага биз толугу менен түшүнүү менен мындай кабыл алабыз. Анткени сиз айткандай туура ал жерде бир топ маселелер бар. Мындай кызматкер, аскер кызматкердин арасына кирип алып, бирок ошол эле учурда
же мамлекетти коргобосо, же барып алып чек арада турбаса, аларды тең таймашып, алар менен тең таймашканга туура эмес деп эсептейбиз да. Аларды сөзсүз түрдө баягы нормадан чыгарып коюшубуз керек. Ага эч мындай карама каршылык жок. Болгону ушул Ички иштер министрлиги менен биздин ошол коргоо министрлигине эске алып коюшубуз керек да. Талайбек Айтмаматович, бүгүнкү күндө биздин спортчуларыбыз Азия оюндарында алтын медаль утуп атышат. Анан буга мамлекеттин көмөгү канчалык болуп атат деп ойлойсуз? Же негизи эле спорт тармагындагы көйгөйлөргө токтолуп кетсеңиз, бүгүн ар кандай маселелер сатында дагы бул маселе көтөрүлүп атат. Рахмат. Негизи мен мүмкүнчүлүгү менен колдонуп, мен ошол спорт көрөрмандарын куттуктап кетким келет. Себеби биздин Азия чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча 3 алтын медаль алышты. Мындай айтканда, Азия мамлекеттери ичинде командалык 3-чү орун, байгелүү орунду алып атат. Бuyerda Япония, Корея, Монголия чоң мамлекеттердин арасында Азия мамлекети. Бул чоң жетишкендик. Мен быйыл дагы көптөн күткөн Азия оюндары болот. Күзүндө сентябрда Кытайда өтөт. Бул эми Азия өлкөлөрүндө как олимпиадасы десем жаңылбайм да. Эми акыркы жылдары биздин спортчулар мындай аябаганда чоң жетишкендиктерди жетишип, биздин ушу кыргыз желеги желбиретип атат. Эми каржы жагынан алып көрсөк, чынында мындай көйгөйлүү эң чоң маселе ушул болуп атат да. Себеби мен мурунку чакырыштарда олимпиада даярдык көрүп атканда дагы мен айткам да, мага машыктоочулар келет. Эми өзүм спорт чөйрөсүндө көп жүрөм да, анан айтат, биз машыктыруучу катары өзүбүздүн машинабызды унаабызды ломбард коюп, ошо өзүнүн окуучуларды мелдешке билет алып ошол жака алып берген учурлар болот. Анан ошон үчүн биз карыз акчабызды ала албай ушундай көйгөйлүү маселе болот деген көп маселелер жаралат да. Анан азыр мурункуда да биз эми сессияда көтөргөнбүз, жанагы биздин жана спортчулар ушу спорттук катышуудагы акча каражаттын берилбегендиги да. Эми берилип атат, кечирип берилип атат. Анан азыр жана сборго барышат, жана витаминдерди алышат, анан жанагы официалдуу мелдештерге барат, дүйнөлүк чемпионаттар болгон жатат, анан ислам оюндары болот. Анан чоң ушу мелдештерге катышканга каржы маселесин сөзсүз түрдө толук менен берилиш керек да. Анан айтат, карызга барып атышат, анан убакыт сааты келгенде берилбей жатат да. Анан ошон үчүн алдынан берсе, уже билетте ушул жака бул календарный план болот да, 1 жылдык. Анан ошонго мындай айтканда жетиштүү машык үчүн сөзсүз түрдө каржы маселеси каралып берилиш керек. Ошондо да гана биз мындай чоң жеңишке жетишибиз мүмкүн да. Анан карыз болгондо карыз болсо, машыктуу карызды ойлойт, тиги спортсмен болсо алда айтат качан билет алып берет. Ушундай мындай айтканда көйгөйлүү маселе жаралышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен өкмөткө да кайрылып кетет элем. Спортчуларыбызды сөзсүз түрдө алдын ала акча каражаттарын бериш керек. Карыздары толук менен кутулуш керек да. Бул эми биз ушу спортсмендер аркылуу биз дүйнө жүзүнө таанылып атабыз да. Мына азыр Азияда эми мындай өнүккөн мамлекеттер биздин спортчуларга мындай сый урмат менен карап калды да. Мурун болсо Кыргызстандын спортсмендери мындай деле көп көңүл бурчу эмес да. Азыр мындай айтканда мындай көңүлүндө жылынат да, спорт көрөрмандары. Кыргыздын желеги биринчи болуп желбирейт, андан кийин өнүккөн Япония, башка мамлекеттер 2-3 орунда турган. Ошон үчүн биздин бул чоң жетишкендик. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз спортчуларды колдоп, акча каражаттарын алдын ала берип, анан мындай чемпиондорду биз мындай сыйлуу белектерди мамлекет тарабынан мамлекеттик сыйлыктарды беришибиз керек да. Мына биздин урматтуу президент Садыр Нуркожоевич олимпиадада байгелүү болгон спортчуларыбызды кандай белектерди бердик, мамлекеттик сыйлыктарды берди. Бул жакшы көрүнүш. Чыңгыз Ильяс Кожоевич, мына ушу чек арачы элдин жашоо турмушун жакшыртабыз деп Баткенге өзүнчө бир статус берилип, анан акча каражаты дагы бөлүндү деп айтып атышты эле. Бүгүн сиз айтып атасыз, ушу 500 миллион сом бөлүнбөптүр, жок деп атасыз. Анан өнүктүрүү боюнча программалар дагы сиздин көңүлүңүзгө толбой жатыптыр. Ушул боюнча өзүңүздүн пикириңизди айта кетсеңиз. Ооба,
2021 жылдын сентябрь айында Баткен областы боюнча өзгөчө статус мыйзамы күчүнө кирген. Тилекке каршы бүгүнкү күнү ошол мыйзам иштебей атат. Аткаруу бийлиги аткарбай жатышат. 500 миллион акча жылына мамлекеттик бюджеттен бөлүнөт деген. Бирок бүгүнкү күнү бөлүнбөй жатат да. Ошону бизди Баткен областынын элине өкүндүрүп турат. Мен Лейлек районуна Баткен областына барганда элдер кайрылып атышат. 500 миллион сом акча эмне болду деп. Ошону эми азыр үстүнөн иштеп атабыз. Акчаны бөлдүрүүгө аракет кылып атабыз. Өнүктүрүү программалар боюнча дагы кабарыңыз барбы? Кандай өнүктүрүү программалар жасалыптыр? Ошо өнүктүрүү программасын дагы азыр күтүп жүрөбүз. Мына бүгүн эле айттым. Жалпы жыйында айтып атам. Өнүктүрүү программада эмне бар деп. Бирок бул боюнча дагы жооп ала элекмин. Бүгүн сиз үрөн чарбасындагы коррупция жөнүндө айтып кеттиңиз. Бүгүнкү күндө үрөн маселеси абдан курч, бирок ошол эле учурда өз максатында иштебей, жерлерди дагы мындай берип атат, сатып атат деген сөздү айтып атасыз. Бул кайсыл үрөн чарбасы жөнүндө сөз болуп атат? Бул мен эми азыр ар кандай маселелерде айттым. Жалпы эле Кыргыз мамлекети боюнча үрөнчүлүк чарбалар боюнча Айыл чарба министрлиги тыкыр изилдеш керек. Себеби азыркы күндө президентибиздин бир жакшы программасында үрөнчүлүк биздин үрөндүн сапатын жогорулатайлы деген программалар бар. Туура маселе. Себеби бүгүнкү күндө биз өзүбүз бир болбогон эле бир сапаттагы үрөндөрдү өндүрүп келебиз. Анын экинчи жагында биздин үрөнчүлүк чарбалар максатсыз пайдаланып келип атышат жерлерди. Себеби жүздөгөн миңдеген гектарларды алып, өздөрү 1 килограммдагы үрөн өндүрбөйт дагы, эмне себептен сырттан биз алып келишибиз керек. Биз үрөнчүлүк чарбаларга шарт түзүп бергенден кийин ошол ар бир үрөнчүлүк чарба биздин дыйкандарга үрөн өндүрүп берсе, ошондо гана биз мамлекет алдыга жылат. Азыркы күндө эми биз мактанарлык жок. Менин божомолумда бир 5% дагы жетпейт. Мамлекет боюнча, республика боюнча. Ошондой эле азыркы күндө алар жерлерди үрөн өндүргөн максатта пайдаланбай, башка бир дыйкандарга, жөнөкөй дыйкандарга субаренда катары 20 миң, 30 миң деп саткан учурлар катталып атат. Менин дарегиме дагы каттар келген ошол боюнча. Фактыларым дагы бар. Эгерде ошолорду коррупциялык схемаларды жое турган болсо, ошол үрөнчүлүк чарбалар, адистер максаттуу пайдалана турган болсо, сөзсүз түрдө биздин мамлекетибиздеги дыйкандарга сапаттуу үрөндөрдү өндүрүп берет. Улукбек Сулпукарович, капиталдык салымдар боюнча көптөгөн объекттер дагы быйыл курулушу керек эле, бирок бүгүн сиз айтып атасыз, ага деген титулдук лист дагы бекилбей атыптыр, акча да бөлүнбөй жатыптыр депчи. Мунун себеби эмнеде болуп атат? Мына курулуштун болсо сезону келип калды. Ушул маселе менен көптөгөн жерлерден кайрылуу болгондуктан мен бүгүн ар кандай маселеди көтөрүп чыктым. Себеби бюджетте акча каражат жакшы каралган. 22 жылдын бюджетинде түшүнүксүз себептер менен каржы министрлигинде ушул титулдук листтер бекилбей атат. Себеби кайсыл курулуштар курулат, эмне болот деген маселени койгондо өзгөчө былтыры бюджетке бекитилип бүтпөй калган объекттердин акчасы үчүн бөлүнбөйт, бул да түшүнүксүз да. Таза суу маселеси боюнча Өзгөн районунда Төрткөл айыл өкмөтүндө 2 айылдын таза суу менен камсыздоо боюнча чоң сума бөлүнгөн болчу. Жарымы акча бөлүнгөн, калганы азыр бөлүнбөй турат. Курулуш иштери май ай келип калды, тезирээк башталыш керек. Мектептерди курулуу, социалдык объекттерде ушундай маселе маанилде да. Ошондуктан мен бүгүн кайрылдым. Биздин ушул министрлер кабинет төрагасы тез чара көрүп, ушул